Мен сиз менен бир кеңешип анан бир сунуш айтайын дедим эле да. Кыргызстанда 5 миллион жалпы шайлоочубуз бар. Шайлоого укуктуу адамдардан. Ошонун 1 миллион 700 миңи гана шайлоого келет деп эдиңизби? Ошону биз баягы шайлоого катыш деп коркутуп, мажбурлабай, тескеринче бир мындай поощрять этип, ошого түрткү бере турган жолдорун издеп чыксак болобу деген ойду бөлүшөйүн дегем да. Мисалы үчүн бир экспериментальный шайлоо округун алып, бир же эки, баягы пенсиядагы сиздердин өзүңөрдүн циктин анализи бар да, кайсы катмар, кайсы слой тиги шайлоого аз катышат дегенчи. Мисалы үчүн пенсионерлер менен студенттерди алсак, мэрия менен биргелешип шайлоого катышкандан кийин, шайлоо бүткөндөн кийин бир айлык мөөнөткө же 20 күндүк болобу жол кире, коомдук транспортто жол кирени арзандатуу же болбосо бекер кылып коюу жөнүндө. Же болбосо баягы тиги бизде мамлекетте чоң госкомпаниялар бар да, мамлекетке тиешелүү. Мегаком же болбосо Кыргызтелеком ошо шайлоого катышкан пенсионер болобу, студент болобу же башка адамдар болобу, шайлоого катышкандан кийин бир жеңилдик катары 1 гигабайт интернет баягы поощрение үчүн же болбосо башка түйүндөргө чалууга 5 мүнөтпү же 15 мүнөттүк бекер тарифтерди сунуштоо сыяктуучу. Же болбосо жанагы Север Электро светтин учетун бергенде ошол шайлоого катышкандардын абоненттерине бир 10 тыйын болобу, 20 тыйын болобу, бир айлык мөөнөткө жеңилдетүү бергендин жолун карап чыксак болобу? Айтор баягы элдин шайлоого катышкан мүмкүнчүлүгүн кызыктар кылсак, мажбурлоонун ордуна тескеринче баягы стимул болобу деген ойдомун да. Жалпы Кыргызстанда эмес. Жана сиз айтып кетпедиңизби, мисалы үчүн Нарын менен Түптө шайлоо болгон деп, экспериментальный. Ошол жерде баягы пробация